Мен эмне үчүн Сооронбай Жээнбековду тандадым? Мен бул кишиде 12 кандидаттын ичинен арасында менин жакын досторум да бар, инилерим да бар. А бирок мен Сооронбай Жээнбековду тандадым. Эмне үчүн? Мен бул кишиде калган 11 кандидатта болбогон жакшы касиеттерди мен көрө алдым. Биринчи, бул адамда өтө жөнөкөйлүк бар. Өтө жөнөкөйлүк. Бул адамдарды улуу кичүүсүнө, анын чөнтөгүн эмес, анын портфелин эмес, адамдык касиетке, адам деген адамга мамиле, түз мамиле кылган, жөнөкөйлүк мамиле кылган адам экен. Экинчи касиети, бул адам өтө тазалык. Жанагы айтып атпайбы, коррупция деген маселе боюнча. Өтө таза адам экен. Мына көрдүңөр, эмне гана кызматта иштебесин, артында бир дагы илешкен бир жаман сөз жок. Компромат деген жок. Болсо мунун баарын эче эле жазып чыкмак, көрсөтмөк, эл билмек. Ушундай таза адамды мына кандидаттардын арасынан мен ушул жагынан дагы мен баалап тандап алдым. Үчүнчү касиети, бул адамда бизде медицинада жакшы термин бар. Адекватность деген, адекватный человек деген. Байкап көрдүңөрбү? Өтө мындай бир жупуну жөнөкөй сөздөр менен элге жете турган өзүнүн бир жакшы бир касиеттер менен айтып атат. Бир сөз айтса дагы ойлонуп, ошону талдап, анализдеп, ал сөздүн маанисин дагы түшүндүрүп айтып берип атат бизге. Бул өлкө башчысына мындай касиет өтө керек, урматтуу туугандар. Адекватность адамда, бийик адам, улуу адамдарда, эл башкарган адамдарда, эл башы болгон адамда керек бул. Дагы бир жакшы касиети бул кишинин туруктуулугу. Мына канча жылдан бери ушу СДПК менен Алмаз Атамбаевдин жанында жүрөт. Убагында министрлик портфелин таштап, ошол бүгүнкү президент менен басып кеткен күндөр болгон бийликтен. Мына бул дагы ушул жакшы бир касиеттердин бири деп мен айткым келет. Дагы бир жакшы касиети бул иштермандылык. Иштермандылык бул мына көрүп атасыңар, 1,5 жылда иштегенде экономиканы кандай көтөрдү, кандай жакшы бир тепкичтерге алып келди. Эгерде бул киши президент болсо, мен ойлойм, экономиканы көтөрүп, кыргыз мамлекетин алдыга сүйрөп алып чыгат деген менде чоң ишеним бар. Мына ушундай көп касиеттердин негизинде мен ушул кишини тандап алдым. Урматтуу мекендештер, урматтуу Бишкектин тургундары, биз 15 октябрда жаңылбашыбыз керек. Биз 15 октябрда баарыбыз келип ушул кишини шайлап алсак, мен ойлойм, биздин келечегибиз алдыда, жакшы күндөрүбүз, жакшы мамлекеттин жакшы жетишкен ийгиликтери алдыда деп ойлойм. Биз ошондо жаңылбайбыз. Сооронбай Жээнбеков, 9-номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.